Эгер акылыңа каршы согушта жеңилүүгө дуушар болгон болсоң, жашоодо эч кайсы согушту жеңүү мүмкүн эмес. Өзүңдү тарбиялоо бардык ырыскынын борбору. Адамдардын 99% кыялына жеткире турган иштерди аткарууга чыгынбайт. Эгерде тартип, дисциплина жок болсо, жалкоонун жашоосу менен жашасаң, эгерде чечимдерди сезимдериңе таянып кабыл алсаң, ушундай чечимдерди кабыл алып саласың, анан өмүр бою өкүнүп жүрөсүң. Кийин өкүнүчтүн оор жүгүн ташып жүргөндөн көрө азыр өзүңдү колго алганың туурараак болот. Жашоодо бизди эки түр оору кыйнайт. Же өзүңдү тарбиялоодон улам пайда болгон оору, же өкүнүчтөн улам пайда болгон жүрөк оорусу. Кайсысын тандаарыңды жакшыраак ойло. Кандай максатка жетем десең дагы эң башкысы кыймыл аракет. Бир жолу эле эмес, акырындан болсо дагы үзгүлтүксүз, токтобой аткарылган аракеттер мүнөзүңдү бекемдейт. Ал үчүн эмне керек? Туура, өзүңдү тарбиялоо. Мисалга жөнөкөй эле нерсени ала турган болсок, тамак ашты. Туура тамактанууда кеп организмде эмес да. Кайсынысы керек экенин дене тааныбайт. Кеп акыл эсте. Акылың денеңе пайдалуу болгонун тандоого команда берет. Тилекке каршы биз көбүнчө өзүбүзгө чындап керек болбогон нерселерди тандайбыз. Күн сайын дүйнө жүзү сага чабуул жасайт. Сени ыл деп өзү тартат. Эгер ага жооп кайтарбасаң, эртеңки күнү каталарыңа өзүң эле күнөөлүү болосуң. Коркуу жана жалкоолук сезимдериңе өзүңдү багынтууга жол бербе. Эмнени көздөй умтулганыңа карабай, эң маанилүү бөлүгү кыймыл. Системалаштырылган, туура максатты көздөй багытталган кыймыл. Кемчиликсиз, туура учурду күтпө. Мүмкүнчүлүктөрүңө кенедей жабыш. Жалгыз сен жашооңду өзгөртө аласың. Кыймылда. Которгон жана үн коштогон аксакал.